Демек, не дептир? Айрым данышмандар майда күнөөнү кылуудан өзүңөрдү тарткыла. Же болсо майда күнөөгө эч качан кайдыгер болбогула деген экен. Эми эмне болмогулу? Эми бир жолу алып койсо эмне болуптур? Эми бир жолу зына алып койсо эмне болот эми? Эми бир жолу мындай бар да биздечи, бир эле жолу болду эми. Мына ушинтип субханалла майда күнөөндө кыла бербегиле деген экен. Негизи өзү мен дайыма эле айтып берем го. Байынчырак бир эме окуп атам, анан негизи дайыма эле китеп окуганга үгүттөйм да менчи. Анткени булактан ичкен жакшы да. Булактан ичкен жакшы да. Анан саркындоо агып келе турган болсо кир болуп калат кээ бирдечи. Ошо сен мындай булактын өзүнөн ичүү үчүн китеп окуш керек да. Ал эми чыныгы булак бул Куран жана хадистер болуп эсептелет да. Анан ошол булагы сонун да. Анан ошол жерде бир сонун бир бар экен да. Эгерде дейт адам балдарына өзүлөрүнүн күнөөлөрүн көрсөтүп койгондо дейт, ушундай бир эстен таанып жыгылышмак дейт. Кыямат күн болгон мезгилде таразага биздин күнөөлөрүбүздү өз сүрөтү менен алып келгенде дейт да, адамдар эстен таанып жыгылып, "Ey Алла, муну тааныбайм" дейт экен. Аларга айтылат экен, "Бул силердин күнөөңөр. Ушуну өзүңдүн колуң менен кылгансың, мойнуң менен тарт" дейт экен. Ошол мезгилде адамдар, "Ey Алла, сен мөөнөт бере көр бизге. Мөөнөт берсең, биздин бир жакшылыктарыбыз бардыр. Кээ бир адамга бир жакшылык кылгандырбыз" деп эркек аялын көздөй жөнөткөн, аялы күйөөсүн көздөй жөнөткөн, балдар ата-энеси балдар үчүн, тууганга, жоро жолдошуна, бирок ушинтип бири-бирин издегенде эмнекен бири-биринен жанакындай эмедей качат экен да. Мындай от койгондой качат экен. Кетип баратып ойлонот экен, "Так, эгер дагы мен жаманчылык кылып койгон болсомчу, анын жаманчылыгы кайра менин мойнума ороп калсачы" деп турган кийин бири-биринен жанагындай азыр бүтүп эле тууганың үчүн туруп бересиң да, туурабы? Балаңа бирөө бир нерсе турган болсо, балаң ооруп кала турган болсо, бөйрөк жүрөгүңөн берги, көзүңөн бергенче берип койгоң даяр, туурабы? Эми ошо кыямат күнү болсо тескерисинче болот экен. Адамдар ошонун күнөөсү мойнума илинип калбаса экен деп качат экен. Чын айтам. Ошо себептен ушундай деп атат да. Эми күнөөнү көргөнүбүздө анда биздин жүрөгүбүз айланып кетмек экен. Күнөө көргөн, аз күнөө мына бизге көз көрсөтүлгөндө биз чочуп, кыйкырып, аз эстен таанып жыгылмак экенбиз. Анткени аябай башкача болот да алчы. Мисалы кээ бирде деле ана ученыйлар чыгарып атпайбы? Жөнөкөй эле суунун түйүнө туруп эле, мисалы жакшы сөздөр сүйлөй турган болсоң, суу керек болсо башкача кристалл болуп калат экен да, ичи өзгөрөт экен. Эми эгерде сөгө турган болсоң, же жаман этип турган болсоң, суу бат эле жанагындай бир кирдеп кетет экен, карасаң. Эми ушундай экен да. Керек болсо бул дүйнөдөчү, керек мына жанагындай бир жаман таза сууну кир кылып койсо болот экен. Анан бир эметип калды мындай, бир эки доско дейм. Анан машинеде кетип баратып бир мезгилде досу дават айтса эле баягы, "Болдучу" деп бериптир да. Эмне эле айтып, "Жакшы сөз, жанерде, койчу башым ооруп барыптыр." Макул деп турган баягы сөгүп баштап турган, "Сенин баланча басчы" дептир. Эмне? Аны сөгүп баштаганда баягы чыдабай кетти. "Эй, эми сен эмне сөз? Сен молдода сөгүнөбү" деп баштаган сразу эле. Ага сөгүнгөн болот, молдого сөгүнгөн болбойт калбашыначы. Намаз окугандарга негизи болбойт сөгүнгөн койчу. Мына намаз окуганда урабайт да, аларга болот да. Ушундай ойлошот бар теңелечи. Биз эле пендебиз да, кээ бирде баланча дейбиз да, туурабы? Бирок ана ошондо анан баягы "Досум" дептир, "Көрдүңбү" дептир. "Эмнени көрдүңүз?" "Көрдүм, мен сага жаман сүйлөсөм, сен өзгөрүп кеттиңби" дептир. "Жан дүйнөң бузулуп кетти." "Ооба" дептир да. "Сен ушундай титиреп кеттиң, сенден угам деп ниет кылган эмесмин. Сени айтат деп ойлогон эмесмин" десе. "Көрдүңбү" дейт. "Ошон үчүн жакшы сөз жан эритип деп атам. Мен сага жакшы сөз сүйлөп барайын деп атам" дегенде баягы моюн калган экен деп көрсөтчү. Кыргызда сөз бар. Итти деле тепкилей берсең, итти деле чаба берсең, кабанак болот дейт. Жашоодо деле ушундай да, кээ бир нерсе, мисалы, өзүңөн аялыңарды сөгөлө бере турган болсоң, бир күн алда сени сөгөт. Балаңды эшек деп турган болсоң, субхан бир күн эшектигин көрсөтөт, субханалла. Көрсөтпөй койбойт, ал сөзсүз башыңа келип ошону көрөсүң да, туурабы? Ошон сен кээ бир күнөөлөрчү акырында чогулуп отурупчу башыңа тиет. Мен бул жерде эркектер көбүнчөсү аялдарга мага даттанып келет да. "Устаз, сыртта шей, ичте фараон" дейт да. Сыртта тим эле ушундай дейт да, сүйлөгөн сөзү сылык, сиз, биз, анан үйгө келгенде эле мага эле өч дейт да. Балдарын сөгөт дейт, мени чабат дейт. Эми субханалла ушундай деп көп айтат. Анан мындай карасаң, чын эле биз ушундайбыз.
Эми бул эмне майда күнөөгө эмне тиеши бар десең, көрсө ушул делечи күнөө майда күнөөлөрдүн катарына кирет тугандар. Бул акырын чогултуп отуруп, бу дүйнөдө тозокту алып келет башыңызгачы. Бу дүйнөдө тозоктап келет. Жана айтып аткандай, итти чаа берсең кабанак болот дегенде, бир күн аялың сени кабат. Бир күн балаң сени сүзөт. Ушундай нерсе. Тебет бир күнү. Ошон менен бул эмнеге өтө жаман нерсе бул. Кийин карасаң, дагы айтып атат да, ар дайым жасалган майда күнөө дейт, акыр түйүп чоң күнөөгө айланат деген экен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Эми дейт, кечирим сурап, чоң күнөөлөрдөн арылса болот экен. Кечирим сурап, чоң күнөөлөрдөн арылса болот экен. Кудай кечире көр десек, эмнеге Алла райымдуу турабы? Алла Таала баардык күнөө ширктен башкасын баарын кечирет. Эми ширк кылып жүрүп дагы тообасына келип эртең ширк токтотсо, алда кечирип кетет экен. Бирок айтайын дегеним, Алла Тааланын райымы, мээрими чексиз. Бирок күнөө кылып кереги барбы? Күнөө кылып кереги барбы? Ошол жакшылап ойлонуп көрүп турсаңыз, кереги деле жок нерсечи. Кийин айтып аткан, бир заманда бир чоң бир Олиязат болгон экен. Кара. Ошол Олиязат бир күнү мындай өзүнүн адаты бар экен, арыстан менен ойночу экен. Токойдон жунглиден бияктан бир арыстан чыгат экен да, байыкы мындай бир ойнойт экен. Иттей, күчүктөй жанагындай жок, эмне мышыктай ойнойт экен. Анан бир күнү баягы арыстан өкмөп аткан, арыстан баса калайын дегенде, ойноп баса калайын дегенде баягы эми пенде да эмне кылып ийет деп коркуп кетип, айбан деп туруп ойуп тас деп туруп баягы эме менен таяк менен чаабийген экен. Чаабийсе баягы арыстан бакырган боюнча өзүнүн жуңгүрүсүнө кирип кетти да, ошо ойдон жок дейт. Эмне кылдым эми? Туура эмес иш кылдым. Кандай нерсе? Акырында бир күнү баягы арыстан чыгыптыр. Баягы тозуп алып, деп турсум, ушунча эме болду, кечирип койчу, мен чабайын деген эмесмин. Буягыңда жарылып кеттир десе, айтат экен, "О, устазым" дептир. "О, Алланын досу. Бул жара айыкты" дептир. Бирок бояктагы жара дагы даярдык деген турбайбы? Кээ бирлер айтат, мисалы, айнек идишти талкалап кое турган болсоң, аны канча баягы килейлей турган болсоң делечи, баягы өз калыбын алып келип кое турган болсоң деле жыртыгы бүтүлүп калбайт экен да, туурабы? Жарака бүтпөйт экен. Ошо сенин негизинде Аллах Таала райымдуу деп айтканда, Алла баардык нерсени кечирет керек болсочу, бирок пенде кечирбейт экен. Мен ошон дайым айтам да, адамдардын көңүлдөрүн талкалап, ошон бир жанагындай бир айнектей сындырып коюп, аны килейлеп жашай берем дегендечи болбойт. Бул да бир кичинекей күнөөлөрдүн катарына кирет. Ошо себептен бирөөнүн бир нерсе кылардын алдында, бирөөнүн көңүлүн оорутарда, бир жашоонун бузаардын алдында ушул нерсе жөнүндө аябай катуу ойлонуп коюш керек. Мен чын эле ушу туура кылып атам, жыгылган жокмун. Пайгамбар ошон үчүн айтканда, кандай ал эркек дейт, күндүз аялын сабайт да, кечинде төшөканы менен жатат деген. Карасаң, жүрөктү талкалап коюп, кечинде сүйөм дегенде пайда барбы? Демек, ойлонуш керек. Биз бул дүйнөгөчү, негизи мусулмандар бирөөнүн жүрөгүн талкалаш үчүн, ширк кылып тозокко кириш үчүн келген эмеспиз. Биз бул дүйнөгө Алла Тааланын ибадатын аткарып, максатыбызды аткарып, анан Кудай жараткан кулду, жобосо бизге берген аманат катары берген бала бакырабыз, чөйрө, табият деген нерсени сактап, ошолордун баардыгын мындай айтканда көкөлөтүп, ошолордун пайдасын алып туруп анан кетиш үчүн келгенбиз, ушуну унутпаш керек. Ушундай нерсе. Көп сынабадым, күнөө ишти кылганды. Адалга эмес, арабыңа кол сунганды. Көрдүм канча күнөөкөр кылган иши, жалчыбады карасам бир да киши. Айрымдар качанкы осол иши үчүн өмүр бою азап жейт, көрүп жүрөм. Сөзүм ушул, капилетте калбагын, өмүрүңдү бөөдө өткөрүп албагын. Туура жолдон буй табагын адал бол, тилегиңе жеткирүүчү ошол жол. Тирүүлөрдүн баарына боорукер бол, сөздө, иште ак болуп түзөгүн жол, ибадатты өтөй бер, көңүл коюп, ачууну бас, сен өзүң токтоо болуп. Камылга кыл, унутпастан өлүмдү, биле жүргөн түпкү тегиң жөнүңдү. Бул кабагын бул дүйнөгө суктанып, бул кабагын бул дүйнөгө суктанып, калат баары жүрбөй мактанып. Көтөр, чыда, не буйрса Кудайым. Калкка кызмат, милдет сага бул дайым. Түз сүйлөп, чынчыл бол, мээрим чачып, жалганчыны эл сүйбөйт алысташып. Ачык жүз, жылуу сөздү, мээримдүү бол, ошондо тагдыр берер бакытты мол.
Jönököy bol, peylingdi kenen karma, ayыбын açpa bürönün el aldında деген eкен. Бул жерде мына акыркы нерсечи, мындай авир ачуу киши өлтүргөндөн жаман, билесиңерби? Бирөөнүн айыбын ачуу киши өлтүргөндөн жаман. Бирөөнүн аброюн төгүүчү, бул субханалла аны бар муңуздап салгандан дагы өйдөрөөк турат күнөөсү. Айыбын аброй алган маңызы кандай? Айып деген мисалса bir адам bir нерсе кылып атат. Bir жашыруун bir нерсе кылды. Али аброй болсо bir адам көтөрүлүп турат. Ошол адамды субханалла ошол кылып аткан ишинде bir нерсени чукуп чыгып да. Түшүнүп болдубу? Демек субханалла айыбы, аброю ушундай болуп эсептелет. Bir адамдыкын эч качан мейли эң жаман нерсе 7 күнөөнүн бирөөсү бул таза аялды бузуку деп күнөөлөш, билесиңерби ушуну? Бул заманда ушул нерсе аябай көбөйүп кеткен. Дагы bir нерсе бар. Bir адамды субханалла кылбаган нерсесин кылды деп, ошонун үстүнө жалган көбөйтүп, сотко берип, аны кестирбегендер көбөйүп кетти азыр. Бирөөнүн адал оокат тапкан оокатын, арамдан мындай тапкан оокатын тартып алып, жутуп алгандар андан көбөйдү азыр. Жетимдин атасынан, энесинен калган оокат жайын бир туугандар алып алып, ошолорду менин оокатым деп талашкан андан көбөйдү азыр. Буну эстеп алла. Бул арам, анан чоң күнөөлөрдүн катарында болот. Бул арам, анан чоң күнөөлөрдүн катарында болот. Кудайым сактасын баарыбызды. Амин. Субханакаллахумма хамдик, ашхаду анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахым күнөөбүзгө кечирсин. Амин.